Мамлекеттик тилде даярдалган мыкты лекция, мыкты практикалык сабак сынак уланууда. 1 март күнү Кыргыз Европа факультети эл аралык маркетингде товарды изилдөө темасында өткөрдү. Ачык лекцияны экономика илимдеринин кандидаты Камалова Анара окуду. Мурда дагы ачык сабактарды көп эле өткөзөбүз. Биздин жыл ар бир окуу жылдарында эле планга киргизилет. Бирок биринчи жолу кыргызча өтүп атам, азыркы ошон менен айырмаланат. Башка буга чейинки убакытта биз орус тилинде, расмий тилде айтчубуз, өтчүбүз сабакты. Сабактын максаты эми негизги максаты бул кыргыз тилинде балдарды биринчи ушул экономикалык сабактарда билим берели деген ой менен, экинчиси ушул биздин факультетте келечекте бир өзүнчө кыргызча окуган тайпаларды ачсакпы деген өзүбүздүн бир келечектик максаттарыбыз бар. Ошол максат менен өтүп атабыз. Кыргыз Европа факультетинин студенттери ачык лекцияга активдүү катышты. Сабак студенттер маркетинг илими, анын өзгөчөлүктөрү, товар боюнча маркетинг стратегиялары жана маркетологдун жумушу боюнча маалыматка ээ болушту. Ошондой эле өз суроолоруна жоопторун ала алышты. Калдуулугу кыргыз тилинде болгондугунда болду. Негизинен бүгүнкү күндө маркетингдин жолун, кандай учурда кандай рынокко чыкканга мүмкүнчүлүктөр жаратат, товардын түзүлүшү, касиети боюнча дагы жакшы информацияларды алдык. Анан бул ачык сабак негизи эле аябагандай пайдалуу болду. Пайдалуу болгондо биз негизи эле оюбуз Кыргызстандын рыногу, бул сабактан биз дүйнөлүк рынокко чыгуучу жолдорду изилдедик. Ошондой эле жаңы нерселерди өзүбүзгө алдык. Бул аябагандай бизге чоң пайда, чоң рахмат. Айтең Эрбакбердиева, Нурсултан Нурланов, Бала Саган ТВ.